Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынгандан 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиевдин атынан 11 ымыркайга сүйүнчү пул берилди. Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборунда төрөлгөн 11 наристеге 100 000 сом жана төрөттөн кийин керектелүүчү каражаттар берилди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин аманатын депутат Айбек Маткеримов төрөт үйүнүн жааматтары менен биргеликте тапшырды. Жаңы төрөт үйүндө көз жарган 10-чу келин эгиз кыздуу болгон. Ташкөмүр шаарынан келген Бермет Асанбекова наристелеринин ысымын Айыма жана Элима деп атады. Анын 2 наристесине дагы генералдын атынан 200 000 сом сүйүнчү берилген. 15 майдан иштеп баштаган Алима Ташиева атындагы төрөт үйүндө 2 сутка ичинде 15 келин көз жарган. Учурда эне жана балдардын ден соолугу жакшы, сыйлык алгандардын баары Камчыбек Ташиевке жана дарыгерлерге ыраазычылыгын билдиришти. Батыр эне Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборунда жарык дүйнөгө келген наристелерге Камчыбек, Кыдырша, Алима, Садыр аттуу ысымдар коюлган. Президент Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөштү. 17 майда президент Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин телефондук сүйлөшүүсү болду. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди туулган күнү менен куттуктап, ага чын ден соолук, бакубатчылык жана Казакстан элинин жыргалчылыгы үчүн мамлекеттик ишмердигине мындан аркы ийгиликтерди каалады. Мамлекет башчылары эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү мындан арыда чыңдоого даярдыктарын ырастап, эки тарапты кызыктырган баардык маселелер боюнча өз ара кызматташуунун жогорку деңгээлин белгилешти. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кумтөргөл компания кызматкерлери Григорьев Капчык айына Тяньшан Карагайынын көчөттөрүн отургузушту. Кумтөр ишканасынын жетекчилиги жана кызматкерлери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын адистери, жергиликтүү тургундар жана активисттер менен биргеликте Ысык Көл облусунун Григорьев Капчык айына 19 000 Тяньшан Карагайынын 3 жылдык көчөттөрүн отургузушту. Кумтөргөл компаниянын мүдүрүлөр кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков компания кызматкерлери көчөт отургузуу боюнча мындай масштабтуу акцияларга биринчи жолу катышып жатпагандыгын билдирди. Мисалы, өткөн жылы Каркыра жайлоосунда 300 гектар аянтка 332 400 түп кайың, Кызыл Карагай жана Тяньшан Карагайынын көчөтү отургузулган. Бир жыл мурда компаниянын кызматкерлери Жети Көз районунун Чоң Кызыл суу айылына Тяньшан Карагайынын көчөттөрүн отургузууга катышкан. Бүгүн Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында эң кооз жерлердин бири болгон Григорьев Капчык айында 10 гектар аянтка 19 000 түп карагай отургузушкан. Буюрса, бардык көчөттөр тамыр алып, көпчүлүк сүйгөн эс алуучу жана ар кандай этно фестивалдарды, мелдештерди өткөрүүгө жагымдуу жайга айланат деп ишенем, деди ал. Мындан тышкары Бактыбек Турусбеков бүткүл өлкө боюнча токой аянттарын көбөйтүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Токойлор топурактын эрозиясына бөгөт коет, жер көчкү жана сел сыяктуу жыл сайын улуттуу зыян келтирүүчү табигый кырсыктардын санын кыскартууга көмөктөшөт. Токой аянттарынын көбөйүшү өлкөнүн биоэкономикасына да чоң салым кошору маанилүү. Көмүр кычкыл газын иштеп чыгуудан тышкары токой массивдеринде ар дайым гүлдөр жана ар кандай чөптөр көп болот. Бул өзүнүн даамдык жана даарылык касиеттери боюнча уникалдуу кыргыз тоо балын жыл сайын чогулткан биздин балчылар үчүн маанилүү, деди ал. Көп балалуу энелер эне даңкы медали менен сыйланат. Президент Садыр Жапаровдун республиканын көп балалуу энелерин эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө кол коюлган жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесинин 10 бөлүгүнүн 1 пунктуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдар жана мамлекеттик сыйакылар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14 беренесине ылайык токтом кабыл алынды. Токтомго ылайык 6 баланы төрөгөн жана татыктуу тарбиялаган энелер эне даңкы медали менен сыйланат.
2,5 миллион китеп алабыз, мугалимге жасалма интеллект жардам берет. Билим берүү жана илим министрлиги 2ге бөлүндү. Мектепке чейинки башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү функцияларды агартуу министрлиги аткарат. Илимий, техникалык жана инновациялык иш, орто, жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү милдеттер илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигине жүктөлдү. Агартуу тармагындагы өзгөртүүлөр тууралуу министр Догдургүл Кендирбаева азаттыктын суроолоруна жооп берген. Догдургүл айым, жаңы структуралык түзүм тармакта кандай олуттуу өзгөрүүлөргө алып келет? Кесиптик билим берүү же болбосо жогорку окуу жайлар, колледждер, улуттук аттестация комиссиясы, илимдер академиясы мурда биздин тутумда турган, эми алар бөлүнүп кетти. Андан тышкары кыргыз патент дагы кошулду. Базалык билим берүү, башкача айтканда баш мыйзамда кепилдик берилген мектепке чейинки билим берүү, мектеп жашына чейинки балдарды өнүктүрүү, ошондой эле жалпы орто негизги билим берүү, андан тышкары кесиптик, техникалык жана мектептен тышкары билим берүү сыяктуу тармактардын баары агартуу министрлигинин функционалдык милдети болуп калды. Эми бул өзгөрүүлөр эң биринчи эле айтылган жүктөрдүн тең салмактуулугуна алып келет. Бүткүл дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда милдеттүү түрдө коргоого алынып, кепилдик берилген бул базалык билим берүү. Мына ошонун баардыгы бүтүндө бир министрликтин колунда өтө тез, ийкемдүү жана бүгүнкү мезгилдин чакырыктарына ылайыкташкан саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет, деди Догдургүл Кендирбаева. Россия Федерациясынын Мамдумасынын төрагасы Вячеслав Володин Кыргызстанга келди. Кыргызстанга Россия Федерациясынын Федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин расмий иш сапары менен келди. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Конокту Манас эл аралык аба майданынан вице-спикер Нурланбек Азыгалиев жана Россия менен кызматташуу боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Элдар Сулайманов тосуп алган. Сапардын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу менен Вячеслав Володиндин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү белгиленген. Ошондой эле Мамдума төрагасы Бишкекте өтө турган Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңешинин көчмө жыйынына катышат. Боомдо таш кулатылып, жол 4 күнгө жарым-жартылай жабылат. Бишкек Нарын Тору-Карт жолунун 128 чакырымындагы Боом Капчыгайынын аймагында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук ишканасы маалымдады. Мекеме жолдун жогоруда көрсөтүлгөн бөлүгү темир жолдун 3898 чакырымы болоорун белгиленген. Анда таш түшүрүү иштери 19 майдан 23 майга чейин жүрүп, жол жарым-жартылай жабылат. Жумуш саат 9:00-дөн 15:00-гө чейин болот. Жол тазаланган учурда унаалар бир тилке менен өткөрүлөт. Ишкана элди бул багыт боюнча сапарды алдын ала пландоону эскертип, мындай аракеттер темир жолдогу коопсуздукту сактоо үчүн жасаларын кошумчалады. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-чү степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Парижде алгачкы жолу кыргыз-казак акындарынын айтышы өттү. Франциянын Борбор калаасы Париж шаарында ЮНЕСКО уюмунун баш кеңсесинин залында кыргыз-казак эл аралык айтышы биринчи жолу өттү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирген. Бул тарыхый маданий иш-чара ЮНЕСКО тарабынан расмий колдоого алынып 300 орундуу залда жогорку деңгээлде уюштурулду. Айтышка Кыргызстандын атынан 5 төкмө акын, Казакстандын атынан дагы 5 төкмө акын катышып, эки боордош элдин байыркы сөз өнөрү дүйнөлүк сахнага көтөрүлгөн. Эл аралык деңгээлдеги бул саамалык кыргыз-казак маданий кызматташтыгын чыңдоого жана акындык өнөрдү глобалдык деңгээлде даңазалоого өбөлгө болду.
Иш-чаранын башкы демилгечиси Кыргызстандын Франциядагы элчиси жана ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү Садык Шернияз демөөрчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев болгон. Ага Кыргыз тараптан Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самый-Кожо жана Казакстандын парламентинин өкүлдөрү да катышып, бул ири маданий саамалыкка колдоо көрсөтүшкөн. Кыргыз акындарын Парижге Манас театрынын жетекчиси Нурбек Талантбеков жетектеп барган. Айтыштын жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, акындарга байгелер ыйгарылды. Бул алгачкы жолу өткөрүлгөн эл аралык айтыш кыргыз-казак боордоштугун жана улуттук өнөрдүн уңгусун дүйнөгө даңазалоого чоң салым кошуп, Парижде кыргыз үнү жаңырып, эл аралык коомчулукка маданиятыбыздын бийиктиги таанытылды деп айтылат маалыматта. Салык кызматына 65 Chevrolet Cobalt кызматтык унаа тапшырылды. Мамлекеттик салык кызматынын түзүлгөндүгүнүн 35 жылдыгына карата салык органдарына кызматтык унааларды тапшыруу азем өттү. Бул тууралуу министрликтен маалымдашты. Иш-чарага мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев жана салык органдарынын кызматкери катышты. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик колдоонун негизинде салык кызматынын тарыхында биринчи жолу ата мекенди көндүрүштөгү Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү 65 унаа тапшырылганын белгиледи. Салык кызматынын башчысы президентке көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Алмамбет Шыкмаматов унаалар контрафактуу жана эсепке алынбаган товарларды аныктоо боюнча мобилдүү топтордун ишин жакшыртуу үчүн колдонуларын, ошондой эле көмүскө экономика менен күрөшүүнү күчөтүүнүн салым кошоорун белгиледи. Бул унаалар жетекчилер үчүн эмес, дал ушул мобилдүү топтордун ишин эффективдүү жүргүзүү үчүн берилди, деди Шыкмаматов. Ошондой эле төрага буга чейин муңай продуктуларына болгон акциз салыгына мамлекеттик бюджетке 3 миллиард 700 миллион сом түшсө, милдеттүү маркалоо системасы киргизилгенден бери бул сума 5 миллиард 300 миллион сомго жеткенин кошумчалады. Быйыл жыл башынан бери жол боюндагы 1050 мыйзамсыз курулуш бузулду. Жыл башынан бери жалпы пайдалануудагы унаа жолдордун боюнда жайгашкан 1050 мыйзамсыз курулуш демонтаждалды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Жумуштар министрликке караштуу Кыргыз автожол түндүк жана Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканалары менен жол чарба департаментинин аймактык бөлүмдөрү тарабынан аткарылып, азыркы таптада активдүү иш-чаралар уланууда. Мыйзамсыз курулуштардын алдын алуу, болтурбоо жана кырдаалды жөнгө салуу максатында Транспорт министрлиги жолдун бөлүнгөн тилкеси жана жол жээгиндеги тилкесине кандайдыр бир тейлөө объектилерин жайгаштыруудан мурда бардык талаптарды так сактап, мыйзам алкагында иш кылууга чакырат. Ошондой эле жол жээгиндеги жеке менчик жерлерди сатып алуудан мурда ал жердин багытын өзгөртүү үчүн тиешелүү министрликтерден керектүү уруксат кагаздарын алууга мүмкүн экендигин тактоо керек. Белгилей кетсек, жол жээгиндеги тилкедеги жеке менчик жана муниципалдык жерлерге гана орнотулган тейлөө объектилерине кирип чыгуу жолдору үчүн техникалык шарттар жол чарба департаменти жана аймактык бөлүмдөрү тарабынан берилип келет. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстанга расмий иш сапары менен келген Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалардын учурдагы абалы талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу да сөз болду. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан негизги стратегиялык өнөктөш өлкө катары Россия Федерациясы менен калыптанган кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экендигин белгилеп, бул жолугушуу алакаларды дагы тереңдетүүгө көмөкчү болоорун кошумчалады. Жылдан жылга байланыштарыбыз жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкө башчыларынын 2023-жылы уюштурулган эки тараптуу расмий сапарлары өнөктөштүктү өрчүтүүгө өлгө түздү. Андыктан жетишилген кызматташтыкты мындан ары да улантуу үчүн парламенттер аралык байланыштарды арттыруубуз кажет. Анткени парламенттик дипломатия мамлекеттер аралык мамилелерди чыңдоодо өзгөчө мааниге ээ, деди төрага. Бул багытта Жогорку Кеңеш менен мамлекеттик думанын ортосундагы диалог эл аралык аянтчаларга да жигердүү өнүгүп келе жатканын эске салган Нурланбек Тургунбек уулу буга КМШ, ПА жана ЖКУ, ПА өңдүү парламенттер аралык уюмдардын алкагында байланыштарды мисал кылган. Ошондой эле өткөн жылы Федералдык Кеңештин жана мамлекеттик думанын жетекчилеринин чакыруусу менен Жогорку Кеңештин делегациясы БРИКС плюс форматында пленардык отурумга катышканын эске салган төрага мындай жолугушуулар Кыргызстан менен Орусиянын парламенттер аралык кызматташтыгын өнүктүрүүгө түрткү берерин белгиледи. Бишкекте 1-2 класска катталган балдардын айрымдары мектептен чыгарылышы мүмкүн. Шаардык мэрия балдар тобу менен катталган батирлер аныкталганын белгиледи. 20дан ашуун бала катталган батирлер табылган. Эми бул балдар мектептен чыгарылып, өзлөрү жашаган аймактагы мектепке жөнөтүлөт. Ал эми батирлердин ээлерине коммуналдык кызматтар төлөмдөрдү катталган кишинин саны боюнча эсептеп беришет. Аныкталган маалыматтын баары укук коргоо органдарына берилди деп айтылат маалыматта. Мэрия шаардыктарды мындай шылуундуу схемадан алыс болууга чакырууда.